Жаш кыздын мектепте жазган сочинениесинен. Мен эмне үчүн апамды жакшы көрөм. Атам менен апам кечки тамактан кийин телевизор көрүп отурушкан. Апам ордунан туруп, кой кеч болуп калды. Мен уктаганы кеттим деп, кухняга кирип идиштерди жууп ордуна тизди. Чай демдеген чайнекти алып ичин тазалап, эртең менен чай демдегенге даярдап койду. Холодильникти ачып, морозильниктен этти алып чыкты. Эртең мененкиге чейин ээрип калсын деп. Сахарницаны алып шекерден толтуруп салды да, столдун үстүн тазалап, жыйнап эртең менен чай ичкенге даярдап, үстүн салфетка менен жаап койду. Стиральный машинанын ичинен жуулган кирди алып жайып келип, кайра эртең жуулчу кийимдерди салып даярдап койду. Мусор салган чаканы бошотуп, суу болуп калган чачыкты батарейкага жайды. Эртең мененкиге чейин кургап калсын деп. Анан атамдын көйнөгүн даярдап, үзүлгөн топчусун тикти. Гүлдөрүнө суу куйду. Оозун ачып эстегенче уктоочу бөлмөсүнө жөнөдү. Инимдин бөлмөсүнө баш бакты да, уктап калган инимдин төшөгүн кымтылап, компьютерин өчүрдү. Жерде чачылып жаткан кийимдерин жыйнап, жууй тургандарын кир жуучу машинага алып барып койду. Китептерин алып текчеге тизди. Андан кийин менин бөлмөмө кирди да, уктасаңчы, эртең жумушка барасың деди. Кийим илгичте илинген сумкасын алып, кагаз ручка алды да, эртең ала турган продукталардын тизмесин жазды. Анан ваннага кирип бети колун жууп, кремден сүйкөдү да, тырмактарын карап, биртке өгөлөдү да, бөлмөсүн көздөй жөнөдү. Атамдын "Ой, дагы эле жүрөсүңбү? Жана эле жатам деп кетпедиң беле?" дегенинен "Ооба, азыр жатам" деп жооп берди. Эртең суу токтоп калбасын деп, идишке суу толтуруп, терезе эшиктерди жабыкпы деп бир сыйра текшерип, светти өчүрүп бөлмөсүнө буттарын сүдүрөй басып жөнөдү. Эртеңки кийимдерин даярдап, саатты эртерээк турайын деп будильникке койду да, өзүнө өзү жакшы жат деп күбүрөнө көздөрүн жумду. Уйку сонун арасында эртеңки кыла турган иштерин пландап жатты. Ушул маалда атам "Кой, чарчадым, жатайын" деп өзүнчө сүйлөндү да, дивандан туруп телевизорду өчүрүп келип, кроватка жатып дароо уйкуга кетти. Бул окуядан таң калыштуу эч нерсе байкаган жоксуңарбы? Алынган маалыматтар боюнча аялдар эркектерге караганда узагыраак жашашат. Эмне үчүн? Себеби аялдар өзгөчө жаралган жандарбыз. Оюбуздагыны аягына чыгармайынча өлгөнгө дагы даяр эмеспиз. Бул жазылгандар эң сулуу аялдарга арналат. Сулуулук бул биздин кийген кийимибиз эмес, же биздин кебетебиз, чач жасалгабыз, фигурабыз менен ченелбейт. Сулуулукту аялдын сырткы келбетине карап ченөөгө болбойт. Сулуулук аялдын жүрөгүндө. Себеби аял бүт сүйүүсүн ата-энесине, үй бүлөсүнө, сүйгөн жарына, балдарына, бир туугандарына жүрөгүндө сактайт. Бактылуу аял ар дайым сулуу. Бул сулуулукту көздөрүнөн байкасаң болот. Себеби жүрөгүндө сулуулукту аялдар көз карашы менен билдирип турат. Жан дүйнөсүндөгү сулуулук чексиз. Ошондуктан аял киши жыл өткөн сайын сулуулугу артып, ого бетер көркү чыгат. Сиз бактылуу айымсыз. Жакын досторума арналат. Сиздер бактылуу жана сулуу болушка милдеттүүсүңөр. Апаларыбыз ар дайым сулуу болушсун.